Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Barınızlarga Allah Taala'nın salamı, jana tınçlığı bolsun. Biz turgan bul Kırgızstandagı eng çoğ meçit Borborduk meçit. Bul Kırgızstanda emas, bütünдөй Orta Aziyadagı, Borborduk Aziyadagı eng çoğ meçitlerden biri. Degele meçit bul Allah Taala'nın үйü. Musulmandardı ırkka, ынтымакка, биримдикке чакырган ыйык жай. Musulmandar сыйынган, ibadat kılgan эң ыйык жай. Biz бүгүн бул мечит тууралуу эмес, балким ушундай эң чоң мечитке аты ыйгарылган алым тууралуу. Бул мечитке аты ыйгарылган Имам Ас-Сарахси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Имам Ас-Сарахси качан, кайда төрөлгөн, каякта жашап өткөн, мына тууралуу кыскача токтолмокчубуз. Имам Ас-Сарахсидин аты жөнү Мухаммад бин Ахмад бин Сахл Абу Бакир Ас-Сарахси деп айтылат. Бул имам азыркы Ирандагы Хорасан шаарындагы кичинекей Ас-Сарахис деген шаарчада мындан 1000 жыл мурда 1900-жылы төрөлгөн деп айтышат тарыхчы алымдарыбыз. Имам Ас-Сарахси өтө илимдүү, падышалардын алдында акты айткандан тайманбаган эрктүү, эр жүрөк, өтө көп маселе жаттаган илимдүү алым болгон деп айтышат. Имам Ас-Сарахси өзү туулуп өскөн жакта эле илим, билимди алып, көптөгөн маселелерди, хадистерди жаттап, Кур'анды жаттап, ошол жакта эле жаттаган, илим алган деп айтышат. Имам Ас-Сарахси болжол менен 1050-жылдарда азыркы биздеги Өзгөн шаарына көчүп келген деп айтылат. Имам Ас-Сарахси Өзгөн шаарына көчүп келгенде бүтүндөй Фергана өрөөнүндөгү талип илимдер, илим талап кылуучулар Имам Ас-Сарахсинин алдына келишкен дешет, илим үйрөнүү үчүн. Бирок көп узабай эле Имам Ас-Сарахси камалып кетет. Камаганда дагы Имам Ас-Сарахсиди куруган кудукка салып камашат. Имам Ас-Сарахсидин шакирттери өтө көбөйүп калган эле ал убакта. Имам Ас-Сарахсидин негизги эмгектери мына ушул кудукта жатканда башталган. Ал камакта, кудукта 15 жылга жакын жатат. Жана ошол жерде өзүнүн эң чоң китебин шагирттерине кудуктун астында туруп айтып берип, үстүндө шагирттери жазган деп айтылат. Бул китебинин аты Китап Ал-Мабсут деген 15 томдон турган китеби жазылат. Ошондой эле Ал-Мабсут китебинен кийин Мухаммад бин Хасан Аш-Шайбанидин Сейрул Кабир деген китебин дагы шархтап баштайт талип илимдерине, кудуктун үстүндө турган. Айтат, алымдар айтат, ушул китептин Сейрул Кабирдин Шурут деген бөлүмүнө, шарттар деген бөлүмүнө келгенде кудуктан чыккан деп айтылат. Бул алымдын кудукка камалып кетүүсүнө себеп бунун эр жүрөктүгү, акыйкатты падышалардын алдында коркпой айткандыгында деп айтышат алымдар. Себеби ошол убакта Өзгөн шаарынын эмири Хакан өзүнүн чоруларынын кол алдындагы кул аялдарын бирин азаттыкка чыгарып, анан үйлөнүп алат. Үйлөнүп алганда ошол жердеги имамдардан сурап, анан Имам Ас-Сарахсиден дагы сурайт. Бул менин никем туура болдубу деп суроо берет. Имам Ас-Сарахси эмирдин бул никеси, бул үйлөнгөнү туура эмес, арам экенин айтат. Себеби чоруну, кул аялды азат кылгандан кийин, иддасы чыккандан кийин никесини алыш керек эле. Сиздин никеңиз туура эмес деп айтып, падышага жакпай камалып кетет. Имам Ас-Сарахси камактан чыккандан кийин тез эле Фергана шаарына көчүп кетип калат деп айтат тарыхчылар.
Артынан көптөгөн талип илимдери, шагирттери аны ээрчип Фергана шаарына барып, ошол жактан Сейрул Кабир китебин толуктап бүтүргөн деп айтышат. Кийин кайрадан азыркы Өзгөн шаарына көчүп келип, ошол Өзгөн шаарында дүйнөдөн кайтат. 1090-жылдары болжол менен Хижридин 490-жылдарында дүйнөдөн кайтат дагы азыркы биздеги Өзгөн шаарына жерге берилет дейт. Имам Ас-Сарахсиден шакирттери сурап калчу экен. Имам Аш-Шафии 3000ден ашуун маселе жаттаптыр десе, өтө кичипейилдик менен алар күчтүү алымдар, алар хафиздер 3000ден дагы көп маселелерди жаттаган деп айтчу экен. Бирок көзү өткөндөн кийин шагирттери эсептесе, Имам Ас-Сарахси 12000 маселе жаттаган экен деп айтышат. Имам Ас-Сарахси бул алым Орта Азияга Ханафи мазхабынын жайылышына эң чоң салым кошкон алымдардан деп айтышат тарыхчы алымдарыбыз. Кээ бир тарыхчы алымдар бул Имам Ас-Сарахси Борбордук Азияда Ханафи мазхабынын негиздөөчүлөрүнүн бири деп дагы айтышат. Алла Таала биздин урпактарыбыздан мына ушул алдыңкы өтүп кеткен алымдардай күчтүү алымдарды, элге жерге кызмат кылган, динге кызмат кылган күчтүү алымдарды чыгарган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.